Бул долбоорду башташкан негизи бизде мектепте 3 айылдан балдар келип окуйт. Ошол мезгилде балдардын арасында бир келишпестик, бир эмелер болуп, анан ата-энелерден ушул көйгөйдү көтөрүп чыкты. Чогулуш эмелерди. Анан биз ушул көйгөйдү ишке ашырууга аракет кылып, ошонун негизинде ошол эле мезгилде ушундай прон долбоору келип калды бизге. Ошого окутуп, мындай проект жазып эме кылышты, окуп келип, ошону ишке ашырдык. Учурда ушинтип бизге орнотуп, жакшы жыйынтыктарды берип атат. Кыр жолдашып алмакка кызыл кырын салып алсам, менин атым атаган, душманын көзүн карабай. Видео көзөмөлдөн сырткары радио узелди орнотуп алдык. Бул дагы биз үчүн өтө жакшы жыйынтык берип атат. Себеби мындай перемена убактарында балдарга чыгуу кирүү убактысын өзү эле мындай эме кылып атат. Күү жакшы кыргыздын күүлөрү менен ушундай эмелер болуп атат. Балдар өздөрүнүн билген эмелерин айтат. Кээде ошол белгилүү күндөргө карата манас айтып, өзүнүн таланттарын көрсөтүп турат, уктуруп турат окуучулар. Ушундай жаңылыктарды айтып турабыз балдарга. Ошол радио узел видео көзөмөлдөр коюлгандан кийин биздин мектепте өтө жакшы өзгөрүүлөр болду. Себеби балдар көзөмөл болуп турганда өзүнү эркин сезип, балдарды дагы адеп ахлакка чакырып, ушундай эмелер, передачалар бизге берилип тургандыгы үчүн балдарда жүрүм туруму оңолуп, балдарда жакшы өзгөрүүлөр болуп атат.